Hiç kıcalat bu. Sen жақшылығыңды көрейін, Құдай. Балдарың жақсы өзің. Құдай көпті қыдар. Бізді өзің бағып, өзің қара бала. Балдарыңды қара, тойларды қым, небелелер көтер бала. Жатсın abi. Құдай қаласа барлығы жақсы болып кетеді. Баткен облысы Қызылқия шаары. Бұл үйде 39 жаштағы Құрсан Анарбаев 3 баласы, жуайы, ата-енесі менен жашайды. Бұл қарапайым үй бүлө азыр қарайлап, айласы түгөнүп тұрған чағы. Себеби баарынын ишенгени Құрсан Анарбаев боорунан жабыркап, алмаштырууга муктаж. Кайда барып, кимге кайрыларыбызды билбейбиз. Келип тартып, коомчулукка чыгарып берсең деген 60 жаштагы эненин суранычы менен Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов Кызылкыя шаарына барды. Биз барган учурда Курсан мырза ооруканада жатыптыр. Ага бир тууган карындашы донор болот. Жақсы еліп жүртел. Осы Райчадан келіп, анализдер тапсырып осындай білдім. Білгенім гета 8 ай, 9 ай болды. Şu sentябрдан бері больницада жатам. Бишкек, Ош, Қызылқия, өзірі. Гепатит Б-ді. Бишкектен Оштан қойды сирроз печень алмаштырыш керек деп білгенімсе, осы анализдер тапсырып осыны полный білдім. Қайра кетіп, приступ қарым, қайра жатқаным. Бүгін 4-ші күн болды жатқаным. Бергенде қандай болды? Ичім ауырып, ичім қарым. Жатып қалды. Şu sentябрдан бері жатам деп білгенімде, осындай білдім сентябрда. Аға чейін білген емесмін. Şu Россияда жүріп, приступ қарым болып, осынан келген, барғандан 2 айдан кейін қайтып келгенім ал жақтан. Кері. Врачтар зубнойдан дейді. Осы основной зубной деді. Кейін Москвада операция болған. Пластиковый, мен аппендицит деп меме қылған, кейін лазерін тешпеме қылған. Осыны гепатит Б деп шыққан. Аны мен білген емес едім. Кейін апама келіп еме қылғанды. Осыны айтқан гепатит Б болыпсың деп, кейін қайрадан құлақ салайды, қайра кеткен Москваға. Донор өзім қарындашым болады. Bir tuğan kardeşim donör oldu. Осы анализді тапсырып, полный Бишкекте жаттық. Бишкекте 2 жол, Ошто 2 жол, бұл жақта 3-ші жол жатышым. Қызылқияда 3 жол жаттым. Бардығы да сирроз печень деп диагноз қойды. Алмаштырыш керек. Бордо киста бар деді. Кейін бирек мемелерін айтынан түшінмен, оны апам білет. Бұл анализдерді көбін маңа айтышпады. Осы азым бар жоқ тәрліп еме қылады азы. Мен қырғыз елінен жардам сұрайым. Рахмат достарыма. Елден түш атады. Достарыма жардам беріп, жақтан мачитқа шығышты барды. Ayalım var, 3 balam var.
барды мектепте окушат, балдарым кичине. Апам менен атам да бардыга мемек кылып атат, кайрылып жардам бергиле деп сурап элден мемек кылышып атат. Кудайга шүгүр элдер баары жардам беришип атат. Эми колунан келгенче бардыгын. Мен өзүм үйдө эң кичик уулумун, только Россияда иштейт элем. Мен өзүм карайт элем апам менен атамды. Россияда иштеп акчалар салат элем. Баардыгын өзүм карап, өзүм эме кылат элем бул жакта. Ошо эми ооруп калып, азыр только жатам, иштебейм, үйдө эле. Группага чыккам, 3-группам бар. Инвалидский группа алам өзүбүздөн. Президентке дагы кайрылганбыз. Барып. Ташиевке дагы кайрылганбыз. Президенттин кат келген. Баткен областка губернаторуна, биздин акимге. Алар жардам берди, аларды жардам бербеди дейм, берди. Акча каражаттан берди. Ал Кудайга шүгүр ушунча берген, жетпейт, все равно аздык кылып атат бизге. Ошо кайрадан элге кайрылат элем, ошо азырынча жардам берип койсун деп. Мен бир тууганыма донор болуп бардым, Индияга. Өзүбүз көп эмеспиз. Төрт бир тууганбыз. Ошо эң кичинекей акам болот. 3 баласы бар, жаш. Эл журтум, сиздерден суранам, бир тууганыма жардам бериңиздер. Мен донор болуп барамын. Өз ыраазычылыгым менен. Эч менде коркунуч жок. Бир тууганым биздин жаныбызда калышыга жардам бериңиздер. Баарыбыз эле анализ тапшырдык. Эч ким группасы туура келген жок үйдөн. Менин группам туура келди. Ошондуктан мен өзүм бир тууганыма донор болгонго ыраазы болдум. Каршылыгыбыз жок. Ошо акамдын ден соолугу биз үчүн кымбат. Маңдайыбызда жаркырап жүрүп, балдарына өздөрү баш көз болгонун каалайбыз. Азамат байке чоң рахмат айтам. Келип мени ушунча мемек кылып, алыстан келип тартып мемек кылып атат. Сиздерге рахмат чоң, баарыңыздарга ушунча келип мемек. Алла ыраазы болсун сиздерге. Үйүңүздөргө тынччылык, аманчылык каалайм баарыңыздарга. Эч ким оорубасын. Качан ооруган болбойт экен. Баарына ушу Азамат аке чоң рахматымды айтам. Алыс дебей келип, ошентип мага жардам берип эмне кылып атат азыр Азамат аке. Күнүгө биз ушундан кабар алып, кыжалачылык менен келип тыштарда жүрөбүз. Лечениялар кандай болот, кандай жардам болот, кандай жакшылык сөздөрдү угам деп. Күндү балам алдыдан келем, эшикте отурам. Кандай результаттар чыгат экен деп. Кудай Аллахым шифасын берсин көптү катарда. Эч ким оорубасын, балам дебесин. Энем атам десин, балам дебесин. Ойлогон колмойн деттер көрүп угуп алып, өзүмөн кыжалатмын. Ушу балам жакшы болуп калсын, сиздерден суранарым, жардам бериңиздер. Сиздерден кайта суранам. Аллахым өз шифасын берсин, калганы сиздерден күтөмүн. Рахмат ушу Азамат акам алыс жакын дебей келип антип бизди алып атат. Алла ыраазы болсун, Кудайым ден соолугун өмүрүн берсин, үй бүлөлүк тынчтык амандыгын берсин. Алла менин балама ушу эли журттун арасында жакшы болуп, шифасын берип, барып Индияга барып, боорун алмаштырып келсин. Жакшы сүйүнүчтүү кабарларды угайын. Кудай күн ушу келип барып, саргарып, ылдыйда отурам, чыгам, кетем, жакшылык сөздөр болот, жакшы сөз угап экенмин деп. Кудай Алла шифасын берсин менетleri. Мына урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына курсанттын абалын, апасынын акыбалын. Ушул колдон келишинче кайтыгер карабай, мына ушул
жипсиз байланган өмүрлөр бүгүн өтүп жатат. Ден соолуктун кадырын билген адамдар ушул ооруканада анан ушинтип көз жашын төгүп турган үй бүлөгө колдон келишинче кол сунайлы достор. Ар кимибиздин менин колуман келген мен, сиздин колуңуздан келген сиз кылсаңыз эле ушундай кайгынын көз жашы кубанычка айланат. Үмүтүбүз Кудайда, бирок биз себепкер болуучубуз. Ар бирибиз себепкер болуп өзүбүзгө таандык соопко ээ болойлу достор. Кудай буйрса Курсан жакшы болуп кетесиң, Кудай буйрса. Аллах Таала көп дуа кылып үмүт кылабыз. Анан Кудай буйрса мына берген эненин батасы, элдин батасы Кудай буйрса кабыл болсун. Кудай буйрса балдарын кашына аман бол. Бир тууганым. Азамат Үкәмді журналисттерді мен YouTube'dan көріп издеп таап, шуларға қайрылдым, бізге жардам бергіле деп. Biz yardımların surandım, kelişti Allah'a beysem şükür. Biz de izzat hürmet kılıp geldiler, rahmet sularga da işlerge iyilik olsun, üy bilözge tışlık amandık versin. Bala çakaların jakşılığın görüp de soluklarını versin. Allah'ım perverdigar köptü kadar ne dilegimizi dileklerini Allah'ım kabul kılamız. İçim tolu hiç aytkanğa sözüm jetmeye de aytalmaytan köp nerselerimde. Baldarını hvala, meni hvalım atıyızı hvala, jakşı op kalsın. Beri jürtüm, jardan berinizler, suranam sizlerde. Oğru biriyle oğru bolmaydı, dötünde taşı var eken, boğrudan dışkarıda, boğruda kistalar var eken, oşulardı. İndiyaga jönötü, aperese kıldırış gerek bolmadı da sizlerden suranam, jardan berinizler. Kırgız elim sizlerden suranam kayra şu ballarına rahim kılsın Allah'ım özü yaşı özü geri rahim kılsın. Oylanıp yenekemi sarsanada kalıp hiç bardığı içimde buktarımda tolu aytalmaydım sizlerge. Kırgız elim suranam sizlerden yardım verin. Bizler başka hiç kişiyle kılamayız. Bala ооруп калды, энди шуга сиздерден жардам сурайбыз. Элибиз бар, жүкүбүз бар, сиздерге ишенебиз. Алла сиздер жардам берип коюңуздар ошого операциясыга. Ошого сиздерден сураныч. Жашаганыбызга 10 жыл болуп калды. 2 уул 1 кызды тарбиялап келатабыз. Сүйөнгөн тобубуз болчу. Азыркы убакта боорубуз менен ооруп 1 жылдан бери больницада. Кыргыз элинден жардам сураймын. Жардам берип коюңуздарды суранамын. Врачтардын айтымы боюнча тез аранын ичинде Индия мамлекетине барып оорун алмаштырыш керек. Үйүбүздө күлкү жок болуп калды. Азыркы убакта биз ага сөөнчү элек, бизге ал сөөнүп калды. Биз жардам бере албай жатабыз. Жалпы кыргыз элинен жардам сураймын. Авама жардам берип коюңуздарчы. Авама Индияга операцияга керек болду, жок болду. Авам ооруп жаба болуп больницада жатат. Биз тоюбузга көрүп, эмне кылып балдарыбызды көтөрүп жүрсүнчү. Biz çok açık turmuşka çıksak, toylarımızı yaxşı kılıp bireydi ama. Avama yardım verip konuşlarca avamdan boru oru da dedi. Biz avamda yaxşı görüyoruz. Avam benim yağa ketkendi. Бүгүнкү күнү мен Кызыл Кыяга келип отурам. Мына ушул жанымда отурган эненин өтүнүчү боюнча
балам эртерээк келип берип кой, келип берип койсоң жакшы болот эле, ушундай уулум ушундай оор акыбалда болуп атат, канча адамга бир пайдаңа тийген биздин да уулубузга пайдаңа тийип, ушул неберелерим атасыз калып калбасын, уулумду жоготуп эртең өксүп бир өкүнүчтүү болуп калбайын деген мындай жүрөккө тиерлик сөздөрү мени азыр кызыл кыяга алып келип отурат. Менин колуман келгени кандай достор? Ушул элдин үнүн элге жеткизип коюш болуп турат. Мына үйдө азыр уктуңуздар, көрүп атасыздар, акыбал оор экен чындыгында. Күн санап акыбал оорлойт. Бул оору эч кимди күтпөйт. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп өтүнүч. Мындай бир үйдө эне балам деп ыйлабасын дегендер, мынакей өмүрлүк жары эртең жолдош өтүп кетип жесир калып калбасын десеңиздер, момундай 3 уул кыз балдары эртең атасыз калып калбасын дегендер, жакшы адамдар келгиле. Жакшылык кылууга чакырам. Ошо экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык. Колдон келишинче колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө биз барбыз. Эртеңки күндө биз барбызбы, жокпузбу? Оорусак, оорубасак дагы биз билбеген бир алсыз жанбыз. Ошон үчүн бүгүн кечикпестен сооп таап алайлы. Ошого чакырык кылам. Кудайым буйрса, Аллах Таала өзү берген датына шифасын берсин, жакшырып кетсин. Мына бүгүнкү күндөгү көзүндөгү кайгынын көз жашы эртең Кудай насип кылып, Кудайдын жардамы менен, элдин жардамы менен кубанычтын көз жашына айланышына көптөн көп дуа кылып коюңуздар, тилек кылайлы Кудай буйрса. Үмүт кылып, аракет кылайлы. Анткени аракет бизден, берекеси, шифасы Алладан. Ошон үчүн Кудайга таянып, аракетти кылайлы достор, мекендештер. Бул видеону көп-көп бөлүшүп, көп-көп аракет кылып, мындай үй бүлөнүн бир бүлбүлдөп турган шам чырагы өчүп калбаш үчүн, ошонун бир жанданып кетиш үчүн көпчүлүктүн жакшы колдоосу керек. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Эч бир үйдө эне ыйлабасын, балдар сыздабасын. Кудайым буйрса ар бир үйдө жакшылык болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, кайсы бир оорулуу адамды эрте менен зыярат кылса, кечке чейин, эгерде кечинде зыярат кылса, таң атканга чейин 70 000 периште рахмат дуасын кылат деген. Энди ушул 70 000 периште булар жөн инсан эмес, булар периштелер, булар дуасы кабыл. Колдан мүмкүнчүлүк келген адам колдан келишинче, жок дегенде ушул телефон чалып болсо дагы оорулуу бир тууганыңызды, жакыныңызды чалып, кандайсың, ден соолугуң кандай деп сурап коюш дагы бул чоң шариятта ибадаттардан болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жакындар, мекендештер, ушул айылыбызда, ушул биздин районубузга караштуу ушул үй бүлөнүн башыга келип турган кыйынчылыкта, мүшкүлдөн бир өзүңүздөр жардамыңыздар көрсөтүңүздөр. Иншалла Аллах субхана таала дүйнөдө эле кайтарат ал жакшылыктарды. Ушундай бир арабызда, жакындарыбызда арасында бир аз суноолор берилип турат. Бул суноолор ден соолугу соо адамдардын ушул ден соолук кетсе кандай кадырлуу болушлугу үчүн бериле турган суноолор. Суноолордун түрү көп болот. Ушулардын бирөөсү ден соолуктан берилген суноо. Ушул ден соолуктан берилген суноо ушул үй бүлөгө келип турат. Ушул үй бүлөгө жардам колуңуздар сунуңуздар. Урматтуу мекендештер, мен ушул Анарбаев Курсандын коңшуларынын атынан сүйлөп жатам. Курсанали кичинесинен биздин көз алдыбызда өстү, өндү, чоңойду, үй бүлөлүү болду. Эч качан бир жаман нерселерди жасаган жок, же бир мушташып, же бир тартип бузуп элге жаман сөзгө иленбей чоңойду. Анын башына караң күн түшүп, мындай кыйынчылыктар келип турган экен. Ошондуктан кыргыз элим мээримдүүлүк, берешендик, айкөлдүк кылып, ырайымдуулук, боорукердик, кечимдүүлүк кылып, ушул Курсаналиге жардам берип коюшуңуздарды суранам. Көп түкүрсө көл болот дейт. Аздыр көптүр колдон келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушул баланы аман эсен айыктырып, элдин арасына катарыбызга кошуп алышууга жардамыңыздарды тийгизиңиздер, кымбаттуу мекендештер. Биз да колдон келген жардамдарды берип атабыз. Жана айткандай аз көп дебей колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Себеби көп түкүрсө көл болот деген элибизде акылдуу макал бар. Ошондуктан жардамыңыздарды аябаңыздар, кымбаттуу мекендештер. Жакшы болуп кетсин. Биз мына Восток эли, Бам эли ушул
сөздү көйгөй баштагандан бери, ушул ооруган угуп баштагандан бери кыйла жардам эмелерин колдоп, ушул Москва элинен, Москва мигранттарыбыз колдоп атат. Өзүбүздүн көчөбүз, бам эли, коңшу элибиз, анан таксисттер, ошондой эмелер колдоп атабыз. Ар кимибиз жардам берип, биздин колубуздан ошол уюштуруп жардам берип атабыз. Кудайым ушул акебизге ден соолугун берсин, буюрса жакшы болуп кетет. Анан ким колдоп ошол жардам бергиси келсе, ушул номерлери бар, байланышып, айтып кеткендей, дамылыбыз айтып кетти, аксакалдарыбыз айтып кетти, тамчы тамчы көл болот. Ошонун 1 сом болсо дагы жардам бериңиздер, сиздерден суранычы. Келип берген Азамат байкеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөсүнө тынчтык, амандык каалайбыз. Жолдун узактыгына карабастан келип бергениңиздерге чоң рахмат. Азыркы убакта бизге 1 сом дагы өтө зарыл болуп жаткан кез, анткени өтө эле акыбалы оор күйөм.